Үчүнчү, урматтуу туугандар, Баткен облусунун Баткен району менен Сагдия облусунун Исфара районунун ортосундагы туташ эмес, челесополосный участокторду өз ара жөнгө салууга жетиштик. Натыйжада Баткен районунун Достук айылы 91 гектар жер, 91 гектар жер, анын ичинен 35 гектары калктуу конуш жана жер үлүштөрү, калган 58 гектар жери жайыт жерлер. Мазаиттин жери 8,3 га, Көктерек айылы 17,5 га, Таштымшык айылы 20,1 га, жана Тумбук участогунан 5 га жер үлүштөрү, жалпы аянты 141,9 га Тажик Республикасына калтырылып жазылды. Мен муну дагы бир салып кеткен, калтырылып жазылгандарды биринчи көрсөтөйүн, анан бизге алгандарды көрсөтөм. Давай, башынан баштагыла. Достук. Так, Достук айылы биринчи кетти. Кана Достук айылы. Мына Достук айылы туугандар. Мына Достук айылы, мунун общий 91 гектар жер, так, 91 гектар жерден 35 гектары турак жайлар жайгашкан, 71 үй участокко бөлүнгөн, бирок 71 адам, то есть кожолук жашабайт ал жерде. Где-то бир, эми айылда эми бул жер ар түрдүү болуп жатат. Кеде 30 адам 30 үй бүлө жашап калат, кеде 40 үй бүлө жашап калат, кеде 20 үй бүлө жашап калат. 30-40 үй бүлөнүн тегерени жашайт постоянно. Так, 91 гектар жер. Муну биз полный толук бойдон Тажик тарапка өткүзүп бердик. Себеби, мунун бир себеби бар. Себеби сууну булар Достук айылы Тажик тараптан алып ичет. Тажик тараптан алып ичет. Толук бойдон. То есть зависимость от них полностью. Эртең, эгерде бул айыл Достук айылы боюнча мен кеңирээк айтып берейин, эгерде Достук айылды биз өткүзүп бербей өзүбүздө калтыра турган болсок, анда чегара мындай кетмек тагын. Так, моундай болуп калмак. Анан могул жер полностью зым тор менен тосулмак. И так тосулат да, тосулду дейли. Өзүбүздө калганда. Анан Достук айылы жакынкы Кызыл Бел айылына чейин 20 километр, Кызыл Бел аркылуу же болбосо бер жак менен аркылуу Баткенге чейин 30 километр. Булар ошол жердеги 30-40 үй бүлө, постоянно жашаган 30-40 үй бүлө. Тажик тарапка уже өтө албайт, доступ жок, потому что биз бул жерди толук жабабыз. Анан кийин булар постоянно Кызыл Белге катташ керек. Же постоянно эмеге Баткенге катташ керек. Адамдарга бул жерде жашоо кийинки муундарга оор болуп калмак. Себеби, урматтуу туугандар, суу дагы тажиктерден алынат. Бүгүнкү күндө эмне болду Достук айылы? Бүгүнкү күндө Достук айылы Баткендин чегине кайсы жер эле? Четбулак. Баткендин четине Четбулак деген жерден жер бердик аларга. 10 сотук үй салып алганга, бул жерде үйдүн биз документтерин көрдүк, ар бир үйлөрдө ар түрдүү экен. Кээ бир үйдө 5 сотуктан экен, кээ бир үйдө 7 сотук экен, кээ бир жерде 8 сотугу бар экен, 10 сотуктан дагы бар экен. Бирок биз эмне кылдык? Биз ар бир үйгө 71 үйгө жашабаган адамдарга дагы, бирок ошол жерде кожолугу бар адамдарга Четбулактан Баткендин чекесинен 10 сотуктан үй курууга жер бердик. То есть 10 сотуктан жер бердик, ал жерге мамлекет зыңк этип үйдү салып беребиз. Бул бир. Экинчи, ошол үйдүн жанына дагы 10 сотук бердик. Дополнительный, эми бул кийинки бала чакаңа салып аласыңар, өзүңөр кийин салып аласыңар деп дагы 10 сотук бердик. Плюс дагы 10 сотуктан, 9 сотуктан Кызыл Белден баягы айыл чарбасына иштетүү боюнча үлүш жер бердик. Ошентип почти 30 сотуктан жер бердик ар бирине. Эми булар да туура айтыш керек. Эми ар бирибизде туулуп өскөн жерибиз бар. Киндик канган жерибиз бар. Ата-энелерибиз көмүлгөн мүрзөлөрүбүз бар. Бирок ошого карабастан туугандар, азыркы жашап аткандарга бул бир аз мындай психологически кыйыныраак болушу мүмкүн. Аларга деле экономически кыйын болбойт. Психологически кыйыныраак болушу мүмкүн. Себеби ошол жерде туулуп өстү, өзүнүн айылын таштап чыгып кетип атат, ушундай. Бирок кийинки муундардын келечегине бул эң жакшы нерсе болот. Себеби кийинки төрөлө турган Достуктун балдары эми Четбулакта төрөлөт, Баткендин чекесинде. Эми аларга шарттар болот. Окууга, жашоого шаардын жанында болот.
То есть кийинки муундарга эң жакшы болот. Эгер биз ушул бойдон калтырып кое турган болсок, өткөндө bir журналисттин немесин көрүп калдым, bir 20 окуучу окуйт экен мектепте деп атат. 30 окуучу окуйт экен деп атат. Ошондуктан аз туруп тур, Бактияр, сүйлөйсүн, мен сүйлөп бүтөйүн. Ошондуктан, урматтуу туугандар, мен ойлоймун, биз достук айылын эң туура чечим кабыл алдык. Азыр кайсыл бир деңгээлде, дагы бир жолу айтайын, ошол жерде жашаган адамдар, мына биздин возрасттагы туулуп өсүп ушул жерде жашап калган адамдар ич ачышы мүмкүн. Достук айылыбыз калып кетти да депчи. Бирок кийинки муундарга бул эң сонун шарт түзүлдү. Төрөлө турган, азыр төрөлүп жашап аткан адамдарга эң сонун шарт түзүлдү, туугандар. Биз ушунусун да ойлодук. Биз чечим кабыл алганда бүгүнкү эле убакытка ылайыктуу эмес, кийинки убактарга, кийинки муундарыбызга ылайыктуу чечимдерди кабыл алышыбыз керек деп эсептейбиз. Ушундай чечимди биз кабыл алдык. Так. Ошентип достук айылы тажиктерге өткүзүлүп берилди. Бул жерде биз достук айылында биздин заставаны да өткүзүп бердик. Өзүбүздүн заставабыз бар да, анда өткүзүп. Бирок биз тажиктерден 2 заставаны алдык. Кайрагачтан 1 заставасын алдык, Ляккондан 1 заставасын алдык. Ляккондон заставасы жаңы бүткөн застава болчу. Карабактын жогорунда. Так.